Ассаламу алейкум, урматтуу Ыдырыс Исаков, журналист. Байке дейин десем, байке деген сөзгө сиздин сүйлөгөн сөздөрүңүз татыктуу келбейт. Байке дебей коеюн десем, жашыңыз менден бир топ улуу. Эмне болсо дагы, баягы сыйга сый, сыраяка бал демекчи, мен сизди сиз деп сыйлай берейин. Кечегиде Израиль Палестинаны бомбалаганы бул туура эле болуптур. Себеби ал жакта энпошниктер жок, демократия жок, өнүкпөй калган деген сыяктуу пикириңизди айтыпсыз. Эмне өнүкпөй калган мамлекет деп эле жаш балдарды кырып өлтүрө бериш керекпи? Же болбосо энпошниктер жок экен деп аялдар зордуктала бериш керекпи? Же болбосо эмне демократия жок деп эле башка өлкөнүн адамдары келип басмырлап, каалагандай кылчап, аткылап өлтүрө бериш керекпи? Бул Кудайга да жакпаган иш. Урматтуу Ыдырыс Исаков. Бир убакытта атам гей болгон, ата бабаларыбыз гей болуптур, энелерибиз сойук болуптур деген сөздөрдү сүйлөдүңүз. Аныңызга дагы мейли, өзүнүн фикирин айтып атат деп унчуккан жокпуз. Азаттык төлөгөн айлыкты мага КТРК төлөп берсин, КТРК үчүн деле иштеп берем депсиз. Бул акча үчүн гана иш кылган адам экен деген бойдон кала бердик. Бирок бүгүнкү күндө балдарынан айрылган ата-энелер зардап чегип жатса, балдар жетим калып атса, аялдар байкуштар кордолуп, зордукталып атса, кыздары бир коргоно турган эркеги калбай, мусулмандар кырылып жатса, сыртынан карап сиздин даваңыздын каны болтурганы бул бир эле кыргыз үчүн эмес, жалпы мусулмандар үчүн өтө оор сокку болуп жатат. Өтө бир жийиркеничтүү, өтө бир тескери каарманды ойногон бир адам болуп жатасыз. Бул катаңыз үчүн жалпы мусулмандардан жана жалпы мусулмандарды, жалпы ааламды жараткан Аллах Тааланын алдында кечирим сурап тооба кылганыңыз жакшыраак болот.